Эме туғандар алдыңыздарга мен дагы бер мыкты кесиптешибизди, мыкты таланттуу жигитти алдыңыздарға чакырып койууга уруксат этиңиздер. Кыргыз күлкүсүнө өзүнүн салымын талыкпай кошуп келе жаткан айрым жерлерде көрүп жүрөбүз. Пародия кылып, эң мыкты пародиялары менен интернеттерде көптөгөн просмотрларга ээ болгон, Айша табыстагы мыкты кодул болгон аны улуу кишилер баарыңыздар таанысаңыздар керек. Алдыңыздарга Канат Мадымаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен өзүмчө сүйүнүп келип алыпмын. Бу жерде эң эле кара качтуусу мен болот окшойм депчи. О Майрамбек төгүлүп калды караштарычы. Мир топ-тогула эле кап-караган. О жеңиш укамы караңыздар эми. Жакшы кели менен таралган айгырларга окшоп прическасы. Укаларым болот, ушул укаларым себеп Канат ака концертиме келип кичине калдырап кетиң, каңгырап кетиң дегенден кичине каңгырап коеюн деп келдим туугандар. Болду. Ушундайларым чыгып кетет айтып коеюн. Чөңгүлөгүл ансы деле сол путум мындай болуп атат. Себеби атам көргөн абаларыбыз отурат мына. Бир кыл болуп. Чачы бары дагы бар, жогу дагы бар экен абаларыбыз. Төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер аба. Эми мен сиздердин өзүңүздөрдөн көрүп, билип жүргөн нерселерди кыскача айтып өткүм кетет. Мындай сиздерде дагы болобу? Телефонуңуздарды зарядкага сайып төркү үйгө. Анан секин бут кийимиңиздерди араң кийип туруп чыксаң телефонду зарядникте унутуп калгансың. Бут кийимиңди чечкенден эринип, паластын үстүндө басасың, ондай кылып. Өткөндө жеңе минтип жүрүптүр. Şu жеңелерге да таң калам. Мен жолду мына бети менен мына беттеги жеңе безук сүйлөшүп коет экенсиңер. Тоогулдум. Десе наркы түшүнүп атат. Жеңелердин оозунан зубачка түшпөйт го. Жана атайын мен айланып чыктым да, элде эмне болуп атат десем, элдин баары эле курсагыңыздар ачканбы, пирашки жедиңиздер араса. Бир жеңени карасам, мынагы бош калбасын деп эки жактан айландырып атат. Бир жеңебиз жанына суу ичип, пирашкисин жеп атат, кечинекей кызын жанына тосуп коюптур. Ана мына жеңелер мындай неге тар кийинип алып анан көчө күйдө минте бересиздер. Ана мына апаларга айтарым, той топурда көрүп калабыз да апалар сиздердичи. Мындай жөн эле турганда эмнеге минте бересиздер? Ошол апалар аябай сонун угат да биздичи. Бир анекдот айтып берсең, туура айтасың, туура. Тухуңу түшүрбөйт да. Кебирлер жөнчө бу тирик күлдүрөлбөйбү деген пикирди минерине жүктөп алып, бизге күлбөй тура беришет. Апалар чын жүрөктөн ишенет. Ошол эле бир апалар бар. Тиштери калбай, мүлк жөн калган апаларыбыз бар. Алардыкындай башкачараак. Аталардыкы бар, гуру барак да бираз. Той топурга барып туруп, ата журт жамаатынан каалоо тирек, келиңиз аба десең, микрофонду ушул жерге карамайды. Жөтөлгөндөн кийин микрофонду кайра алсаң, минерине сабыз, ушак, нан. Минткенче өткөн. Телефон жөнүндө сүйлөп аттым эле, ушинтип аттап өтүп кете берем туугандар, Өзүңүздөр издеп таап катарларын коюп, өзүңүздөр күлүп, Өз-өзүңдө таап алыңыздар. Бул гангир баш ушум секире берет экен депчи. Себеби мага бир аз ашып кеткен. Мен 11-айдын 16-июл дегенде жаңарыкта 4 килограмм 900 болуп төрөлгөн чыныгы гений мен болом туугандар. Рахмат. Кол чабыккан раса жагат эмагачы.
о тынар акаларга тамак жагат. Тиги башка о күчтүүлөр деле келип, билеттери тынбай эле алып, аларды семирте берип тургандар. Абдулдаевтан путу мындай болуп калыптыр. Өзүмө ондай да. Турабы. Тынар ака семире берип көзүнөн чыгайын деп калыптыр. Sütkө тойгон күчүк деп алып. Концерттин аягында оозуна энергиясы жетпей калат Тынар аканын. Биз дагы жалаң арык экенбиз. Жок дегенде мени го бир аздан кийин семирип алайын. Жок дегенде мына Жеңиш менен Майрамбекти жетимиштик мыктай кылбай кичине семиртип коюңуздар тугундар, а? Ушул жигиттер жан дүйнөсү семирсин деп кол чаап коюңуздар. Сүйлөй берейинби? О, не да апа, ичиңизден сөгүнүп атканыңыз билинип атат да. Өлө. Жөн эле коюп. Мен күнөө менде кишинен күнөөнү издеп коет да. Күлүп жүрүңүздөр, жакшылыкка калыс болуңуздар, жамандан алыс болуңуздар. Айтор тынч өлкөгө той тамашалар, концерттер жарашат. Үй той, айтор эмне той болсо биз кызматтабыз тугандар. Мусулман бир тугандар акча алыш бериш образын жасабайлы сиздер чын жүрөктөн той топурга чакырыңыздар, биз дагы чын жүрөктөн барып кызмат кылалы. Ошондо жаратканым ортобузга сценаны өзү коюп берет. Бири-бирибизге акча тууралуу сцена койбой эле коелу. Күлүп жүрүңүздөр. Концертибиз уланат. Ак тилек, универсал. Сен экөөнүн концертин куттуктап келдиңби же өзүң реклама кылганы келдиңби же? Айтты о, келдиребай кичине сүйлөй бериң ака. Өзүңүзгө деле жакшы реклама. Мындай экранын аркасында сүйлөй элексиз деди. Алдында десең. Ооба. Костюмдарың сонун го досум. Костюмдар эме? Үйлөнсөң сага да ушундай сонун костюмдарды берет. Мына бойдок, муну айтып коеюн, бойдок тугандар. Үзөңүсү сонун экен досум. Бойдок. Ошон үчүн кара курага жакыныраак. Өзү кыйналат. Дагы эле колдо кир жуйт деп айта бербейсиң. Кол чаап коюңуздар, Канат Мадымай. Ак тилек. Фамилияны билбейсиңби? Жок. Фамилияны билбейсиңби? Фамилияңы? Ушул жерде эстей албай атам да, өзү билем досум. Кечирип. Ооба, кечирип. Досум болот, тамашалашабыз. Мыкты жигит. Буйруса алдыда, досубуздун чоң концерттери болот. Анда да буйруса насип кылса алып барабыз. Эме көбүнчө эле Жеңиш менен Майрамбекти укканда аккордеон менен элестете берсе, бул эки жигитти.